Самаркандек айыл аймагынын тургундарынын 90%-ын таза суу менен Тажикстандын Варух Шурап суу түтүгү камсыз кылып турат. Алда мөөнөтү менен берилгендиктен 12 000 калкка жетишсиз. Мындан сырткары бул айылда таза суу үчүн атайын орнотулган суу куурлары да жок эсе. Жергиликтүү тургундардын таза сууга болгон муктаждыгы күч болгондуктан 10 чакырым аралыктагы коошуна айылдардан ташып ичүүгө аргасыз болуп келишет. Бизде сууга чери 2 айда бир, 1,5 айда бир келет. 1,5 айда 2 айда бир суу карабыз жерибизде. Кранттан болсо өтө эле кыйын да суу ичиш. Крантка деле аз бир аптада бир чыгып калат, кээде 2-3 күндө бир чыгат. Алыстан ташыйбыз, анда көчө-көчөдө крант жок. Тажикстандын суу түтүгүнөн таза суусун алган кыргыз жарандары көпчүлүк учурда эки тараптуу пикир келишпестиктерге туш болуп, жаңжалдар да чыгып турат. Мындан улам келишимдин негизинде мөөнөтү менен суу берилип, эртең мененки 9-дан 2-ге чейин Самаркандек айылынын тургундары суусуз калышкан. Биз мына Тажикстандын турбасынан суу таза суу ичип турганбыз да, энди олордон менен чыр-чатак болот экен. Олар бекиттейт, биз ачабыз. Азыр энди договор кылдык, 9-дан 2-ге чейин биз бекитебиз, Тажикстанга өтөт суу. Буга чейин Самаркандек айылына ан деген тоосунан көз карандысыз суу түтүгү тартылган. Өткөн кылымдын 88-жылдары орнотулган түтүктөрдүн 34 чакырымынын 1200 метр аралыгы жарактан чыгып, 2007-жылдан бери суу берилбей калган. Жергиликтүү тургундар сел алып кеткен түтүктөрдү калыбына келтирип, кайрадан таза сууну алып келүүнү көздөшүүдө. Бул көз карандысыз өзүнчө Кыргызстандын өзүнүн булагынан келген сууду менен камсыз отурган ан деген Самаркандтен суу болот. Андан тышкары биздин кете азыр бүгүнкү күндө калкты 90%ке таза суу менен камсыз кылып турган Шурап Ворух трассасы ал Тажикстандын трассасы болуп эсептелет. Аларда какой-то бир ремонттук жумуштар, бир какой-то митигацион жумуштар болуп калса, ал турбаларда суу болбой калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу бул турбаны восстановить этип, кайрадан ордуна коюшубуз керек тезинен. 100 метр болуп калды. Калганын дагы 900 метри. Ушу чукуру 1,20-1,53 метрге чейин да. Ушу сел арадан өткөрүп, ушу айылга жеткириш үчүн. Ушул ишти жасап атабыз. 11 киши тартылган жумушка. Ан деген Самаркандек суу түтүгү ишке кирсе, аталган айыл аймактын тургундарына секундасына 12 литр таза суу келет. Муну менен 12 000 калкы бар Самаркандек айыл аймагынын таза сууга болгон муктаждыгы толугу менен чечилбесе да, кошуна өлкөдөн суу берилбеген убакта таза суу тартыштыгын жойсо болот экен. Бирок бул аракеттер суу таңкыстыгын кандай жой алат? Убакыт көрсөтөт. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.